Түштүк Кореяда ири өлчөмдө акчасын алдаткан кыргызстандык жарандар боюнча иш алып барылып жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Аталган өлкөдөгү элчилик жабырлануучуларды кабыл алып, окуянын чоо жайынан кабардар болгон. Натыйжада дипломатиялык өкүлчүлүк Түштүк Кореянын тиешелүү мекемелерине кайрылуу жолдоп, кыргызстандыктарга жардам берүүнү өтүнгөн. Маалыматка ылайык, ири өлчөмдө каражатын алдаткандар автоунаа, уюлдук телефон жана башка баалуу буюмдарды Кореядан сатып алып Кыргызстанга ташып келип жүрүшкөн. Алар май айында 1 миллион 252 миң долларды криптовалюта түрүндө жергиликтүү ишкерге которуп, бирок накталай акчаны ала албай жатышканы кабарланган. Башында эле бул маалымат пайда болгондон баштап эле биздин ошо Түштүк Кореядагы элчилик бул ишти өзүнө көзөмөлгө алды жана ошо жабыркадык деп чыккан биздин жарандарды элчиликке чакырды. Алар ушул алдамчылыкка түшкөндөн кийин кандайдыр бир укук коргоо органдарына кайрылбаганы белгилүү болду. Биздин элчилик Түштүк Кореянын Тышкы иштер министрлигине тийиштүү нота жөнөтүп, ал нотада ушул биздин жабыркаган кыргыз жарандардын иштерин алдыга жүргүзүп, чечип берүүгө көмөк сурады. Андан тышкары элчилик дагы ошол укук коргоо органдары менен тыгыз байланышта болуп, аларга дагы өз өтүнүчтөрүн жолдоду. Азыр эми тергөө иштери жүрүп аткандыктан акыркы маалыматтарды ошо Корея тараптан биз алабыз.